Biz aytып өткөндөй азыр 4-группанын милдеттенүүчү жол белгилерине 4-1-1, 4-1-2, 4-1-3 белгилерине кыска гана түшүндүрмө берип койдум. Азыр ошо жөнүндө кеңири түшүндүрмө берип өтүп кетейин. Эгерде ала турган болсок бизде мисалы үчүн мынакей 4-1-1 белгиси айдоочуну милдеттендирип коюп атат. Сиздер туурага жүрөсүңөр. Оң солго деген жери жок. Бирок ушуга биз 7-группага таандык болгон 7-4-3 деген белгини коебуз. Бул жерге биз жеңил машинанын сүрөтүнө тартып коебуз. Мына көрдүңөрбү, бул айдоочуга милдеттендирип коет. Жеңил машинанын айдоочу сиздер туурага жүрөсүз. Оңго солго бурулганга жок, бирок артка бурулганга уруксат берилип аткан жер болуп калды. Эгерде биз бул жерге чийип ала турган болсок, ошо кесилишти чийип ала турган болсок, мына бизде кесилиш, бул кесилишибиз. Кесилишсиз ала турган болсок, сиздер кетип аткан жолуңарга уже айдоочуга уже алдын ала кесилишке уже акыркы кесилишке жетип калганда айдоочуга милдеттендирип коюп аткан жер болуп калды. 4-1-1 белгиси түбүнө 7-4-3 деген белгини коебуз. 7-4-3 деген белги, бул жерде жеңил машинанын сүрөтү тартылган сүрөт турат. Бул айдоочуга эмне деп атат? Жеңил машинанын айдоочулар сиздер туурага жүргөнгө милдеттендирип коюп атат. Бирок оң жака жүргөнгө жана сол жака жүргөнгө тыюу салып коюп атат. Бирок артка разворот, мындай айтканда артка бурулганга уруксат берилет. 4-1-2 деген белги. Бул деле 4-1-2 деген белги айдоочуну милдеттендирип койгон жери болуп калат. Эгерде биз 4-1-2 белгисин ала турган болсок, бул 4-1-2 деген белги айдоочуну милдеттендирип коюп аткан жери сиздин багытыңыз оң жака жүрөсүз деп. Бирок ушуга биз 7-группага таандык белгини коебуз. 7-4-1 деген белги. Бул жерде 7-4-1 деген белгиде турат. Жүк ташуучу машинанын сүрөтүн тартып койгон. Мынакей. Жүк ташуучу машинанын айдоочуну оң жака жүрөсүңөр деп айдоочуну милдеттендирип коюп аткан жер. Эгерде биз кесилиш ала турган болсок, мына бизде кесилиш. Кесилиш. Айдоочу кетип аткан жүк ташуучу айдоочусу бул жерге ошо бул жерде белги коюлган болсо 4-1-2 деген белги түбүнө 7-группага таандык 7-4-1 бул кошумча маалымат айдоочуга берип атканы. Бул жерде сүрөт тартылган. Жүк ташуучу машинанын сүрөтү тартылган. Бул дегени жүк ташуучу машинанын айдоочуну милдеттендирип коюп аткан. Сиз оң жака жүрөсүз деп. Бирок туурага жүргөнгө жана сол жака бурулганга бул айдоочуга уруксат бербегени. Кийинки белгиси 4-1-3 деген белги. Бул деле белги 4-группага таандык айдоочуну милдеттендирип койгон жери болуп калды. Ала турган болсок 4-1-3 деген белги. 4-1-3 деген белги. Бул айдоочуну милдеттендирип коюп аткан жери сиздер сол жака жүрөсүңөр деп. Бирок ушул белгинин түбүнө биз 7-группадан кошумча маалымат берүүчү жол белгисин коебуз. Бирок табличка гана түрүнө берет. Мисалы үчүн 7-4-3 деген белги. Бул жерде жеңил машинанын сүрөтү тартылган болсо, биринчи белгибиз 4-1-3 белгибиз айдоочуну милдеттендирип коюп атат. Бул кесилишке жакын жерге коюлат. Түбүндөгү айдоочуга кошумча маалымат берип аткан жеңил машинанын айдоочулары сол жака жүрөсүңүздөр деп милдеттендирип койгон. Эгерде биз кесилишти ала турган болсок, мына бизде кесилиш. Кесилиш. Жеңил машина кетип аткан болсо бул жерде ошо белгини коебуз. 4-1-3 деген белги түбүнө 7-группадан
Qoşumça malumat berүүчү жол белгисini жеңил машинанын сүрөтүн тартабыз. Бул 7-4-3 деген белги. Бул белгини айдоочуга милдеттендирип койгон жери болуп калды. Мисалы үчүн ала турабыз, ушу жеңил машинаны айдоочуну деле милдеттендирип коюп атат. Сиздер сол жака жүргөнгө уруксат жок деп атат. Туурага жүргөнгө дагы уруксат жок. Сиздер сол жака жана артка бурулганга гана уруксат берилет.